Айтыш өнөрү менен жаңыдан таанылып келе жаткан Болот Назаровдун акыркы учурдагы соц тармакка тараган видеосу коомчулукту сезгентип, бул жигит ушул ишке барышы мүмкүн беле деген суроолорду жаратты. Албетте, Болот Назаровду буга чейинки коомчулук айтышкер, акын катары гана таанычу. Анан эле акыркы маалда Темиров Лайф деген редакция аны жумушка чакырып, айына $600 айлык акы төлөп беребиз деп, аны кайсыл бир адамдарды каралоо ооруларын ырдатып башташат. Жуликами и ворами нужно или вам? Эта система не тема, ты жуликов и воров не восхваляй. Ты эту тему не толкай, тема Курултай, система Курултай на века поднимай. Ырлары куш чыксын, жүрөгү тоодой болуп калсын дешип, Болот Назаровго наркотикалык заттарды тымызын сунуштап олтуруп, аны бул затка көз каранды кылып алышат. Мындай жол менен буга чейин чындыкты айтып ырдаган акымды курулай жалган жала жаап ырдоого көндүрүшүп, аны соц тармактар аркылуу жүктөй башташат. Тилекке каршы Болот Темиров бир адамдын тагдыры менен ойноп жаткандыгын ойлогон эмес. Мындай көрүнүш акындын үй бүлө, бала чакасына дагы зыяны тие баштайт. Акын болуу ырдап жүргөн учурда үй бүлөсүнө карамдуу жигит болчу дешет. Болот Темировдун командасына кошулгандан кийин ошол жактан тапкан $600 дагы үйүндөгү керектөөлөрүнө иштетпестен Баңгизаттын артынан түшүп алгандыгы айтылууда. Болот Назаровдун үй бүлөсү нарын өрөөнүндө турат экен. Болот Темиров менен алака түзө баштагандан бери бала бакырасы кайсыл каражат менен оокат кылып жаткандыгы дагы суроо жаратпай койбойт. Болот Темиров жашынакай акындын убалына калып, анын үй бүлөсүн дагы оор турмушка кептеп койгондугун кайка катабыз. Болот Назаров Баңгизатына көз каранды болуп калгандан кийин Кыргызстандын эле жапжаш кыздарын азгырып, ырдап берем деп алдын ала жашыруун видеокамера коюп, Баңгизат колдонууну дагы үйрөтүп, андан кийин жыныстык катнаш кылууга дагы аракет жасап жүргөнү белгилүү болуп калды. Болот Темиров устаты үйрөткөндөй Болот Назаров бул видеолорду кайрадан шантаж кылып, өзү менен бирге олтурган кыздарды коркутуп, кайрадан Баңгизат алуу үчүн акча талап кылып дагы жүргөндүгү бар. Кокусунан бул көрүнүп турган видео тасманы Баңгизатына тоюп алган учурда соц тармакка жүктөп алып, ал кыз жалданган батирден качып чыгып, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылууга аргасыз болгон. Бирок аны колдоп митингге чыга калган Али Токтакуновго окшогондор деле Болот Темиров менен Болот Назаровдор кылган жоруктардай жоруктары барбы деген дагы суроо туулбай койбойт. Досуңду көрсөт, сенин ким экениңди анан айтып берем деген макал бул баштын жемин жеген Али Токтакунов жана башка ушул сыяктуу адамдарга жарашып калгансызыйт. Баса, акыныбыздын устаты Болот Темиров үйрөткөндөй Бишкек шаарындагы Сухомлинова 52А көчөсүндөгү боз үйгө ардагер аксакалдарды чогултуп алып, кайрымдуулук иш чарасы деген шылтоо менен комузун кармап, Баңгизатына тоюп алып,
келгендерден акча чогултуп тапкан каражатын Болот Темировдун аялы алып келип берип жүргөн. Темиров Life редакциясы наркотикалык заттарды колдонгондордун очогуна айланып бара жаткандыгы аныкталды. Тилекке каршы Болот Темиров кыргыздын акынынын тагдырын талкалап, наркоман кылган аз келгенсип, кыргыз журналистикасынын өнүгүшүнө эмес, тескерисинче Болот Назаровдун колу менен элдин арасындагы наркомандардын санын көбөйтүүгө салымын кошкон.